соолук сакчыларынын жумушундагы бир күндүк көрүнүш. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу жумушун чагылдырган ак халатчандар окуу жай тарабынан уюштурулуп жаткан сынакка активдүү катышты. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин институт жана колледждеринин профессордук окутуучулук курамынын арасында улуттук баалуулуктарды жана окуу жайды даңазалаган «Ыр бийге турат кумарым, өзгөчө макам алганым» аттуу сынак бул жолу медициналык колледжинде болду. Улуттук даам, натуралдуу азыктар, дары чөптөрдүн көргөзмөсү, ыр бий менен коштолгон жагымдуу атмосфера көрүүчүлөрдүн да көңүлүн көтөрө алды. Иш-чаранын максаты билим жана илим менен чыгармачылыкты айкалыштыруу, маданий чөйрөдө өз таланттарын көрсөтүү. Сынактын катышуучулары улуттук баалуулуктарды даңазалап, окуу жайдын түптөлүүсүнө салым кошкондор боюнча көрүнүш көрсөтүп, өз таланттарын тартуулашат. Бүгүнкү иш-чаранын максаты окутуучуларга Кыргыз Республикасындагы жарлыктарды жеткирүү болгон. Биздин окутуучулар элдик маданият менен окутуучулук кызматты кошо айкалыштырып, мыкты биринен өтүп бири мыкты болуп атат. Анан эң негизгиси берде өзгөчөлүгү жаштарга бүгүнкү күндө туура тарбия берүү менен аларга кыргыз жарлыктарын ишке ашырууда жаңыча форматта өздөрү сахнага чыгуу менен иш-чарага катышуу менен өздөштүрүп жатат. Ошону белгилеп айткым келет. Белгилей кетсек, сынак Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө, жарлыктарды аткаруу жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата «Ыр бийге турат кумарым, өзгөчө макам алганым» аталышында уюштурулууда. Саамалык ушул жылдын февраль айында башталган, жыйынтык декабрь айында чыгарылат. Мыкты делген командалар жаңы жылдык чоң программадагы концертке катыша алышат жана университет тарабынан акчалай сыйлыктар да каралган.